Социалдык тармактарда сөз эркиндигине кыянаттык кылып, кастыкты козуткан жана бийлик өкүлдөрүнүн аброюна шек келтирген баракчалар иш алып барууда. Алардын айрымдары жалган маалымат таратса, айрымдары аудиторияны массалык башаламандыкка чакырууда. Чекит медиа сөз эркиндигине кыянаттык кылган баракчалар тууралуу айтып берет. Бекбайтик Сары Өзөнчү аккаунту 2 февралда түзүлгөн жана 3000ге жакын катталуучусу бар видеолордун биринде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун сырткы келбетин басмырлаган сөздөрдү угууга болот. Белгилей кетсек, Акылбек Жапаров буга чейин бир канча журналисттик иликтөөнүн башка фигуранты болгон. Андыктан атка минерге болгон сын пикир жүйөлүү, факт менен айтылууга тийиш. Жарандык кодекстин 18-беренесине ылайык ар бир жаран өзүнүн ар-намысын, кадыр-баркын сот аркылуу коргой алат. КФНД баракчасына 6000ден ашуун колдонуучу катталган. Баракчанын башка бетинде провокациялык сүрөт жүктөлгөн. Аталган баракча Крим Төбөл Камчы Көлбаевди жактаган жана өлкө башчы менен УКМК төрагасына карата терс маанайдагы видеолорду жарыялап келет. Жүктөлгөн видеолордо канкор, чыккынчы, кылмышкер, билимсиз, ууру жана башка басмырлоочу сөздөр, кастык тили жана ярлыктар колдонулган. Не президенто аккаунтунун башкы бетине Садыр Жапаровдун сүрөтү коюлуп, мен өлкөнүн бардык кен байлыктарын Кытайга сатып салдым деген жазуу орун алган. Не президенто 2023 жылдын октябрынан тарта иш алып барат. Андагы видеолордун басымдуу бөлүгү Садыр кетсин Ташиев, президент Ташиев алга хэштегтери менен жарыяланган. 3-январда аталган баракчага төмөндөгүдөй жазуу менен кыска видео жарыяланган. Анда Садыр Жапаров президент болуу үчүн Өмүрбек Текебаев, Камчы Көлбаев, Райымбек Матраимов жана Алмазбек Атамбаевден колдоо сурагандыгы жазылган. Ошону менен бирге Көлбаев менен Матраимов аталган сунушка макул болгондугу жана маалымат 100% ишенимдүү экендиги белгиленген. Бирок автор бул маалыматты тастыктоочу фактыларды келтирген эмес. Кыргызстан баракчасы өткөн жылдын 27-октябрынан тарта иш алып барат. Учурда 5000дей катталуучусу бар. Аталган баракчага 2023 жылдын 31-октябрында 19-ноябрь мекен үчүн чыгабыз жана 1-ноябрында 19-ноябрь сел болуп чыгат деген видеолор жүктөлгөн. Мындан тышкары 16-февралда жарыяланган видеодо жакында акыркы төңкөрүш болору 2024 жылдын март айында бүткүл Кыргызстан көтөрүлөрү жазылган. Видеолордогу белгиленген сөздөр коомчулукту массалык башаламандыкка чакырат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамынын 278-беренесине ылайык массалык башаламандыктарга чакырыктар үчүн эркиндиктен ажыратуу жазасы каралган. KG Мэри YouTube каналынын 72.000ден ашуун катталуучусу бар. Аталган канал саясатка байланышкан берүүлөрдү ушул жылдын 3-январдан баштап активдүү жарыялап келет. Берүүлөрдүн баш темаларынан президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасалган видеолор басымдуулуктарын көрүүгө болот. Каналдагы айрым видеолордун аталышы мазмунуна дал келбейт. Мисалы 31-январда Идрис Айтбаев эки дос үчүн ыр арнады деген аталыштагы видео жарыяланган. Бирок бул ыр саптары төкмө акын Идрис Айтбаевдин социалдык тармактар жеке баракчаларынан табылган жок. Мындан тышкары аталган канал 31-январда Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров абактан каза тапты деп жалган маалымат тараткан. Эки дос баракчасы 2023 жылдын 2-ноябрынан тарта иш алып барат. Учурда 24000ден ашуун катталуучусу бар. Башкы сүрөттө УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен мурдагы качкан президент Курманбек Бакиевдин сүрөтү жайгашып, бул жакта чындыкты жарыялайт Кыргызстан Садыр Жапаровсуз Садыр кетсин деген чакырыкта жазылган. Эки дос баракчасы 8-февралда президент Садыр Жапаровго тиешелүү видео менен бөлүшкөн. Анда адамдарды өлтүрүп, желекти алмаштырды деген жазуу камтылган. Өлкө башчысын адам өлтүрүүгө айыптоо Конституцияга каршы келет. Себеби баш мыйзамдын 57-беренесине ылайык мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү менен аныкталмайынча эч ким кылмыш жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт. Жыйынтык социалдык тармактарда такталбаган маалыматтарды таратып, массалык башаламандыкка чакырып жасаган аккаунттар иш алып барууда. Алардын жалпыга маалымдоо каражаттарына жана журналисттерге тиешеси жок.